Бүгін Алтын Альянсқа разычылықты білдірем. Рахмат ушла Алтын Альянсқа. Біздің Қарой айылына жаш ерметтерге, жетішпеген үй-бүлөлөргө бекер көмір таратылып атат. Мен Бекмолда айылыкта караштуу Чкаф айылынын тургунумун. Альянс Алтын компаниясына чоң рахмат. Мына күндүн суугунда, мына суук болуп турганда көмүр таратып бекер элге жакшы жардам кылып атат. 1 тоннадан көмүр берди. Буларга рахмат айтабыз. Жалпы эл жана ошондой эле кыштын ычраган кымбатчылыкта бекер көмүр берип атат. Альянс Алтын аз камсыз болгон 250 үй-бүлөгө 1 тоннадан көмүр таратты. Демилгени Бекмолда айыл өкмөтүнүн депутаттары көтөргөн. Алардын айтымында жардам катуу суукта акча каражаттан кыйналган калктын аярлуу катмарын камкордукка алып, үйлөрүнө жылуулук тартуулоого багытталган. Кичине болсо дагы жардам катары элге жылуулук берилсин деген бир максат болуп атат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга катуу суук түшкөндүккө байланыштуу Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги жана Альянс Алтын фонду менен биргеликте ыкчам түрдө Бекмолда айыл өкмөтүнүн сунуштамасы боюнча аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө саны менен 250 үй-бүлөгө ар бирөөсүнө 1 тоннадан көмүр түшүрүп берилди. Альянс Алтын компаниясынан да жардам болсун деп ушундай бир негизги максатты эсептеп жүрөбүз да. Бекмолда айыл өкмөтүнө караштуу 4 айыл бар. Акысыз көмүр Карой айылынан 100, Сасык Булак айылынан 90, Кеңеш жана Чоң Токой айылдарынан 60 аз камсыз болгон үй-бүлөгө таратылып берилди. Компаниянын мындай кам көрүүсүнө жергиликтүү бийлик жана айыл эли ыраазычылыгын билдиришүүдө. Элдин баары алды рахматтарын баарын айтышып атат. Биз ушу 23 тоннаны 40 кишиге жакын киши көмүр алышты азыркы күндө. Ушу сууктун күнүндө ушундайга келип аткан Альянс Алтын компаниянын өкүлдөрүнө рахмат. Альянс Алтын компаниясына ыраазычылык билдире кетебиз. Кайрылуубузду четке какпай ушу аз камсыз ооруп аткан адамдарыбызга жардам берип, карыгартаңдарыбызга жардам берип атканына чоң рахматыбызды айтабыз. 4 айылга уже Кудай буйруса биринчи потогу келди, 5 хова машина менен 100 тоннадан ашык көмүр келди. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы өткөн жылы дагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жана балдар үйлөрүнө жардам көрсөткөн. Мындан тышкары 2 жылдан бери Талас облусунун арзан көмүр менен камсыздоо максатында жеке тарап менен келишим түзүп, кайтарымдуу негизде каражат бөлүп келүүдө.